Амансыздарбы ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандык шоу кечиңиздер менен кайрадан сиздер 7-каналдагы талант топлор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Бүгүн биздин программа өзүңүздөр билгендей, жайкы сезондо түштүк жергесин кыдырууда. Бүгүн дагы биз Аксы районунун Үч Коргон айыл аймагынын Кутене апалар тобунун талантын сиздерге көрсөтөбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Бала деп жаша оолу, бала деп чыккан оону аталар жакшы, бирок апаңдан артык болобу дейт. Бейшененин таман алдында дегендей, биздин талант апалар телепрограммасында жалаң биздин апаларыбыз өнөрлөрүн тартуулайт. Ошол эле убакта кол өнөрчүлүктөрүн, кыргыздын каада салттарын, үрп-адаттарын, өздөрү жасаган буюм тайымдарды мына ушул биздин теле аркылуу жалпы жаштарыбызга көрсөтүп келет. Ал эми ошол эле убакта элдик ырларын да ырдап, сиздердин көңүлүңүздү көтөрүп жүрөт. Ал эми мына ушул менин жанымда жалпы ушул биз келген маалда Кутене апалар тобунун жалпы жамааты ак өргөзүн тигип, биздин мынтип жашнакай кылып жайгаштырып, бүгүн ушул жерде бизди күтүп жаткан экен. Жалпы апалар саламатсыздарбы? Бүгүн атайын 7-каналдагы талант апалар программасы сиздерге келип, сиздердин өнөрдү, талантты элге көрсөтөлү деп турабыз. Эми бүгүн жалпы көрүүчүлөрдү экранга жакыныраак чакырам. Апаларыбыздын ырларына күбө болуңуздар. Жакшы айткан сөздөрүнүн өзүбүзгө кеп кеңеш кылып алып калалы. Ошол эле убакта биздин 7-каналдын YouTube каналына кирип, апаларыбызга жакшы бир ой пикирлериңиздерди калтырып турсаңыздар болот. Мына ушул Кутене апалар тобунун жетекчиси биздин эжекебиз жанында отурат. Саламатсызбы? Адегенде таанышалык. Атыңыз ким? Анан ушул Кутене тобу кайсыл жылы түптөлдү? Учурда канча апа бар? Эмне иш аткарып атасыздар? Биз ушу энелер тобу 2013 жылдан бери ушу
ырдап чогулуп ушинтип иш-чараларга катышып келебиз. Менин аты жөнүм Таштанбекова Малюда. Ушул топту азыр жетектеп жүрөм. Алгач тиги Абдылдаева Улбосын эже жетектеген, анан азыр эми кичине мен кыйналып калат экенм деп мага сен мындан ары сен жетекте деп өткүзүп берген. Жакшы, жаш кезде ишке, кары кезде ашка дейт. Эми биздин апаларыбыз мынакей төрдүн көркү болуп, жашнака болуп отуруп берсе, калган жумушту мынакей биздин жаштар апаларыбыз кылат. Анан ушул топ 2013-жылы түптөлдү деп калдыңыздар. 10 жылдан ашкан тарыхыңыздар бар экен. Ошол убакта апалар кандай ийгиликтерге жетиштиңиздер, кайсы жактарга бардыңыздар? Жалпы эле ушул маданият тармагындабы, айылдабы, баягы иш-чараларда эмне иш аткардыңыздар? Бардык эле иш-чараларга катышып келебиз. Райондордо, республикаларга чейин барганбыз, сынактарына, фестивалдарга катышканбыз. Буйруса дагы барабыз. Али ниеттерибиз, ойлорубуз, максаттарыбыз чоң алдыда. Кудай кааласа, бардык иш-чарага катышып келебиз. Кандай иш-чара болсо дагы. Бардык иш-чараларга катышып калдык деп айтып калдыңыз. Анан жалпы эле биздин республикада апалар көп да. Мындай топтор көп. Анан ошолордон өзүңүзгө бир кайсы жакшы баягы сапаттарын ала алдыңыз? Эмнеси сизге жакты ушул топко катышкандан кийин? Мүмкүн ырдаганы, мүмкүн ошол убакта апалардын бир жакшы сапаттарын алдыңызбы өзүңүзгө? Апалардын көп жакшы сапаттарын алдык. Биз энелер менен жүрүп, ынтымакка келтирет экен, кандай сый-урмат менен, кандай кадыр-барк менен болушукту үйрөтөт экен, өзүнүн улуулардан көрүп үйрөнүп келип атабыз. Азыркы учурда деле ушу ыр жагын көбүрөөк жакшы көрөбүз, баарыбыз ырдайбыз. Ырдаган адам көңүлү ачык болот экен. Балдарыбыздын, кыздарыбызды баарын чоңойттук, эрежеге жеткирдик. Эми Кудай кааласа мындан ары ушу ырдап, өзүбүз үчүн көңүл ачып жүрөлү деп ниет кылганбыз. Жакшы, ырчыларсын ыр болот, ырдап келген жерине ырыс менен пут конот дейт. Мына ушул апаларыбыздын ар бир жүргөн жери ырыс, путка бай. Ошондуктан жагымдуу чыгарманы жалпы апаларга, бир жакшы чыгарманы биздин көрүүчүлөргө арнайлык. Анан кийин биз маегибизди уланталга. Кабыл алыңыздар. Барасам эртеле, урмадың көрүп эркеле, аксыга кирип барганда жүрөгүм кетет эли жиреп, жүрөгүм кетет эли жиреп, эли жиреп. Ак карылуу асказо аксынын салдың сулуу кечтери, тоолордо гүлү жайнап, булбул сайрап, элимдин сонун кептери. Апалардын, аталардын ай кептери, жайкалып шебер тоолаңы, төрүндө сайрап улары, өзүңдү калды жаштыгым, боспа таксы томарым, боспа таксы томарым, томарым. Ак карылуу асказо беттери, аксынын салдың сулуу кечтери, тоолордо гүлү жайнап, булбул сайрап, элимдин сонун кептери. Апалардын, аталардын ай кептери. Аксыга алгач жазып эле, сезимге маанай наз берет,
çelik, sarı çelik. Akkarılı askazo betteri, aksının salkın sulu geçteri. Kolurdu gülü caynap, bulu bulu sayrap, elimdin sonunu gepteri. Apalardın, atalardın ay gepteri. Akkarılı askazo betteri, aksının salkın sulu geçteri. Olurdu gülü caynap, bulu bulu sayrap, elimdin sonunu gepteri. Apalardın, atalardın ay gepteri. Apalardın, atalardın ay gepteri. Aksının salkın, aksının sulu geçteri. Bal juttum, balday tattуу bolbой koydu. Ujuttum, uday açuu bolbой koydu. Dünyöň ay, getik kelek sıyaktanır. Dengizde sussam dağı tolboy koydu. Bal juttum, ujuttum, şarap juttum, su juttum. Bari birdey daba bolboy aylam yetip buluptu. Dünyöň ay, getik kelek sıyaktanır. Dengizde sussam dağı tolboy koydu. Asıldar, asıldarça bolboy koydu. Akular, aydın kölgö komboy koydu. Dünyöň ay, getik kelek sıyaktanır. Dengizde sussam dağı tolboy koydu. Bal juttum, ujuttum, şarap juttum, su juttum. Bari birdey daba bolboy aylam yetip buluptu. Dünyöň ay, getik kelek sıyaktanır. Dengizde sussam dağı tolboy koydu. Kadekten kanatsa da azap menen, kalpele men özümdü jasap gelen. Kara göz ay, kanday jansını taştanır ötkön. Kaygının tumanında yaşap gelen. Bal juttum, ujuttum,
Şarap yuttum, su yuttum, bari birday daba bolboy aylam yetip buluktum. Kara göz ay, kanday jansını taştanıp bütkün. Kaygının tumanında yaşap gelin. Kaygının tumanında yaşap gelin. Мына ушундай жагымдуу чыгармалар жалпы биздин апалардын аткарында жаңырууда. Биз өзгөчө бир мына ушул айылдын керемет жеринде турабыз. Эми негизи эле бардык Кыргызстандын бардык жери кооз эмеспи? Биз мына ушул талант топлор телепрограммасы алай жер кезинен баштап бардык өзүбүздүн иш чараларыбызды тартып келатабыз. Абдан Кыргызстандын бир кооз жерлерин көрүп келатабыз. Анын сыңарындай сиздердин айыл дагы, сиздердин эл дагы мынакей пейилигенен бүгүн биз келгенде жакшынакай кылып тосуп алып, мына ушундай боо жийин тигип Кыргыздын жакшы бир каада салтыңыздарды көрсөтүп атасыздар. Анан жетекчи катары айтсаңыз, биздин апаларда көп эле ушул кол өнөрчүлүк менен алектенишет. Ошол эле убакта шырдак шырышат, согушат, токушат. Дагы кандай өнөрлөр бар катылып жаткан? Чеберчиликтери да бар, кол өнөрү, кийим кечектер тигишет, тондорду тигет, саймаларды сайышат. Бардык эле кол өнөрдү билишет, баарынын эле кол өнөрү бар. Бардыгы. Ыр жаздырууда жетекчи катары өзүңүз кеп кеңеш бересизби? Сиз бул ырдырдаңыз, сизге бул ыр жарашпай калат экен, сиз шайыр ырдаңыз, сиз жайрак ырдаңыз деп, же ар ким өзү каалаган ырдырдай беришеби? Жок, ошо мүнөзүнө карап, кыймыл аракетине карап, ошолорду тандаңыз, сизге жарашат деп айтабыз. Маектешип, акылдашып ырдайбыз. Анан бүгүн биздин көрүүчүлөргө кызык, себептен биздин ушул талант топлор телепрограммасында жалпы жонунан алганда 70 топ такай катышат. Мындайча айтканда 1000 апа бизде ырдайт. Ошол убакта алардын жетекчилери дагы бардыгы таланттуу, өнөрлүү. Анан мүмкүн азыр биздин берүүнү калтырбай көрөт. Бул апалар кандай болду экен, жетекчи кандай болду экен деп бизди карап жаткандар да бар. Буюрса биздин YouTube каналга да өздөрүнүн ой пикирлерин калтырат. Анан бүгүн жалпы көрүүчүлөргө кайсыларды арнап берейин деп атасыз? Бүгүн мен Кудай кааласа шат күндөр деген ырды аткарып берейин деп атам. Кичине көңүл ачып, шайыр болуп, угушсун деп. Биздин апабыздын аткаруусунда топтун жетекчиси катары Жат күндөр деген чыгарма бул баарыңыздардын жүрөгүңүздөргө жагат. Ошондуктан жагымдуу чыгарманы сиздер үчүн Гүлдесте катары тартуулайбыз. Сурасаң бербес, чакырсаң келбес, тирүүлүк чирикин бир келе. Ак шокун бал-бал, апа таңдар, ар күнү асыл бир беле. Капаңды айдап, жаз болуп жайнап, жаңырса мукам музыка. Керемет дүйнө чакырып бийге, күндөргө биздин шаң берет. Чалырап жаздай жаман сөз айтпай, жайдар ойноп күлөлү. Жарк эткен күндөй капалык билбей, жашоону жаркын сүрөлү. Тырыскы чачып, ыролуп бакыт, ынтымак бизден кетпесин. Табышмасың антыркабай кумар, өмүрдүн баркын билели, көңүлдүн баркын билели. Ак таңдар жанган күнүгө майрам, эшигин ачып эли күтөт. Булбул куш сайрап, дасторкон жайнап, жакшы сөз жанды эргитет. Толкуруп бөлбөй, толкуган көлдөй, пейилдер кенен жашайлы. Ар дайым даяр, апам даяр, меримин көңүлү сергитет. Чалырап жаздай жаман сөз айтпай, жайдар ойноп күлөлү. Жарк эткен күндө
көрүүчүлөр, менин жанымда Ырсалат апабыз отурат. Тилим да келбейт экен, өзүңүз айтыңызчы, атыңыз ким? Ырсалат апабыз отурат. Баягы айтып коет, мен апаларга тамашалап айтып коем. Кийимдин жакшысы жемпир болот, аялдын жакшысы кемпир болот депчи. Ансарында мынакей апабыз бүгүнкү убакта неберелерин, чөрлөлөрүн жетелеп, ошол эле убакта кыргыздын кол өнөрчүлүгүн кылып, анан кийинки жаштарга бир өзүнүн үлгүсүн калтырып кетип атат. Бул деген абдан жакшы, себеп дегенде жаштарыбыз ушундай кыргыздын көп бир үрп адаттарын, кол өнөрчүлүктөрүн билбей калды апа. Ырсалат апа, мана жакшы. Көңүлүңүз 5. Ай азаматсыз. Киргенде айтып калды, ушул боз үйдөгү бардык буюмдар Ырсалат апаныкы деди. Өзүңүз канча жашыңыздан баштап ушундай чеберчиликке кызыгып баштадыңыз? Сайма сайып, шырдак шырып. Жаш кезинен эле. Канча жашыңызда? Мисалы 15 жашым башы эле муну тор деген немен үйрөндүм. Муну? Ошону үйрөндүм. 15 жашым мектепте окуп жүргөндө эле. Анан кийин бул ой кийимдерди чийип, нолар тигип, тигип, туш кийиздер тигип, аркан бизден мурункулардан үлгү алып ушуларды үйрөндүм да. Муну оймо тиймесин, сачактары мына жакта аны келип отуп илгери кыргыз үйдү жыгачтан болчу. Ошо кыргыз үйгө коюп, мынтип 2 желбону коюп, ортосун баканды коюп, өйдө көтөрүп, анан калган эркектер, кыздар баардыгы укту сайт эле. Азыр эми заманга жараша кыргыз үй болуп, темир болуп калган үчүн ушундай эле үй деп коюп койдук ошо. Апабыз ушундай бир сонун нерселерди өз колу менен жасайт экен. Анан өзүңүздүн кыздарга да үйрөттүңүзбү ушуларды? Азыр кыздарыңыздан сизди тартып, шырдак шырып, оймо сайып барбы? Нар жагында жок экен. Кыла албайт. 2 кызым өлөкөтөң чок. Айтсам деле болбойт. Коюңчу, эмне кыласыз, заманыңыз эски деп. Кантип ошо эскини үйрөтүш керек, элге чыгарып көрсөтүш керек да. Ага болбойт. Анан мындай айкап деген болот кыргыз үйдө. Анан илгери жайлы коргондо чаң-чуң болбосун, айкапка салып качыктарын эле ушинтип кыргыз үйдө эле жашап келген. Эми азыр үйгө кирип алып эле алар унутуп калды. Айтсаң, коюңчу, муну эмне кыласыз деп келишет. Баары керек да, керек. Бирок апа, билесизби, азыркы убакта ушул кыргыздын ушундай буюмдары өзгөчө бир баага бааланууда. Мисалы эле ошол шырдактар мурунку жылдары бир бааланбай жүрүшү мүмкүн. Азыр бул шырдактарды 70-80 миңден сатасыз. Эгерде сиз агы күлүгүчтүү болсоңуз, 2 шырдак жасап сатып жүрбөйсүзбү? Эми азыр ооруп калдым, эмесе тигетем, дагы сатып атам, сен айтма. Калган затын тизип алып көрүндөй, мынча сомго тигейин деп тигетебиз. Туура. Эми ооруп калган жөн андай көңүл. Бирок кийинки жаштарын ошоларды баалаш керек, баркташ керек. Булар деген табылбас. Анан канча мээнет кетет апа. Ошол убакта көзүнүн канча курчу кетет. Ар бирин бирден сайып, шырып, мындай баалуулуктар азыркы убакта эми жакшы бааланууда. Анан эми жалпы көрүүчүлөргө, биздин жаштарга бир өзүңүз акыл насаатыңызды айтып коюңуз. Ушуларды үйрөнгүлө, билишиңер керек кыздар. Ушундай нерселерди жасашыңар керек. Бул кыргыздан калган бир баалуулук деп кана. Кыргыздан калган баалуулук аркадагы жаштарга үйрөтүшүбүз керек. Биз билбеген жана билгизишкен кыздарым буну унутулбагыла. Бул илгери ата бабадан калган деп жаштарга, кыздарга, келиндерге айтам, тиккиле муну улуттук бул жакшы неме. Анан азыр жөн эле шырдак төрмөлдүн шырдактарын билем салып коюп отурасың. Анан бул кыргыздын салып ушундай эле илгери убакта жок эле. Жок болчу да? Жок болчу. Анан азыр эми өнүгүп ушуну алдыга жылдырып атырат да кыскасы. Туура, апабыз айткандай, кыргыздын ушундай шырдактарын шырганды, эгерде билбесеңиздер ошо окшогон улуулардан сурап, кандай кылыш керек, кандай койдун жүнү керек, кандай боёкко салыш керек, кандай жүн менен шырыш керек экенин баардыгын ушундай апалардан билсеңиздер болот. Эми мынакей апабыз болсо, апабыздан кийинки мына жаштар, андан кийинки жашыраактар сиздер дагы үйрөнүп алсаңыздар, бул сиздер үчүн аздык кылбайт. Ошондуктан баарыңыздар ушуну үйрөнүңүздөр дейлик. Анын арасында биздин көрүүчүлөргө дагы мына ушундай кыргыздын бир сонун буюм тайымдарын жасаганга сиздердин да колуңуздардан келет. Анда бизде дагы бир чыгарманы жаңырталык, кабыл алыңыздар.
suyuyor жүрегім өрт болу өмір өтсе да шектен ақсаға тілегім өрт болу өмір өтсе да шектен ақсаға тілегім ойлону менен таң атат ойлорум сени саматат жыл өткөн сайын жыл бетип жаштыгым өтүп баратат жыл өткөн сайын жыл бетип жаштыгым өтүп баратат айтырбай билип сырларым ардактап жаштыргалым алакты кылбай көп эле аясаң боло жыргалым алакты кылбай көп эле аясаң боло жыргалым жылытып отуруп мынакей биздин ак элечек апалардын ортосуна келип жеттим. Негизи айтып коет экен, кас элечегин калтайтып деп, кыргыздын бир улуттук баш кийими өзгөчө айымдардыкы, мынакей сиздердикиндей элечектер менен отурсаңыздар бир өзгөчө бир баягы кыз киши. Ошонун ичинде апалар бир барктуу көрүнөт да. Бир иш чарага барып калганда деле элечегиңиздерди кийип алсаңыздар астыга өткөрүп, анан баягы жашың өткөндөн кийин чачты жасап барып алсаң, анда көп киши сыйлай бербейт, артка өткөрүп коет. Мына ошондой элечекти кийип отурган биздин апаларыбыз төрдүн көрүп болуп жатат. Атыңыз ким? Фатма. Фатма апа менин оң тарабымда, ал эми сол тарабымда Алипа. Алип апа. Мына ушул апаларыбыз ушул топто ырдашат экен. Анан айтып калдыңыздарбы, биз аябай жакшы ырдайбыз, азыр бир ырдап береличи депчи. Фатма апа менен Алип апам бир ырдап берсин. Мен микрофонду кимиңиздерге сунам? Сизге сунайын, Сиз кошуло бересиз, Кеттик анда эмесе. Кайсыл чыгарманы аттар бересиздер? Мындай кылалы анда, Фатма апа бир куплетин ырдасын, Алип апам болсо бир куплетин ырдасын, макулсуздар, Анда эмесе биринчи сиз баштап бериңизчи Кеттиги. Нечен жолу жаздар жайлар күздөр келди. Кыркырлардан аппакай карлар кетти. Күлкүлөр бир кездеги жыргап күлгөн эй курбулар. Билдиңерби кайда кетти? Эй курбулар. Билдиңерби кайда кетти? Анда сизи. Ай ошол судай тунук каттырыктар, аз-аздан алыстады жаңырыктар. Бир сезим көңүлүмө чөгүп барат. Эй курбулар, башталганы жаңы гана сагынычтар. Эй курбулар, башталганы жаңы гана сагынычтар. Айбали бир кол чалып кол келиңиздер. Биздин теледен дагы эфирди көрүп жаткан жалпы көрүүчүлөр ушул убакта биздин өтө сүйүп көргөн күйөрмандарыбыз кол чалып аткан болуш керек. Абдан сонун чыгарма. Өзүңүз жөнүндө айтсаңыз, өзүңүз кай жактын кызы болосуз? Кайсы жака турмушка чыктыңыз? Канча балаңыз бар?
Мен Аксынын Коонуну Авлеттин айылынын кызы болуп. Анан кийин Кызылжар айылынын Кум айылына турмушка чыккам. Мен ушулар менен ушунча жылдан бери ушулар менен жүрөм. Канча балаңыз бар? 9 балам бар. Батыр энес. Жакшы, мынакей биздин Батыр. Анан жаш кезде ырдачыңыз беле же кийин эле биздин жетекчи кошуп алгандан кийин эле таланттар ачылды? Жок, мен мектепте эле ырдачым. Мектепте эле? Жакшы, азаматсыз. Ырга болгон кызыгыңыз анан үйдө балдардан барбы? Ырдаган баягы той топурда жакшылыктарды ырдап койгон? Жакшылыктарда ырдап койгон балдардан эми бирөө жарым бар. Кыздарда. Балдарда андай ырдай бербейт. Алар дарбыз менен алек болушу. Биздин апалар келгенде айтып калды. Сиздерге да айта кетчү нерсе. Мына ушул сиздер турган жер Кызылжар. Кызылжардын дарбызы коону эң биринчи Кыргызстанда сатылат. Ошол дарбыз мына биз тигебиз деп, ошол дарбыз биздин колубуздан өтүп ошол борборго барат деп. Мына ошондой эмгекчил, мээнеткеч биздин апалар ошол эле убакта ырды да калтырбай кошо ырдап, жалпы биздин көрүүчүлөрдүн көңүлүн көтөрүүдө. Өзүңүз жөнүндө айтсаңыз, сиз менен да таанышайын. Мен Алиева Галипа. Мен Ташкөмүрдөн бүткөм, ушу Кум айылына түшкөм. 7 балам бар, батыр энемин. Ошо мен азыр ушул убакта Шайыр апалардан кичине четтеп чыгып калып, кайра эме кылып отурам чакырганынан. Анан неберелериме үйрөтүп, ыр жагынан. Кече Бишкекке конкурс болду эле. Ошого неберем апарып 3-чү месттен алып келдик. Эмне боюнча? Комуз боюнча ырдап келди. Жакшы. Жакшы. Ошо менен катары эле мен кол өнөрчүлүктү да кошо алып кетем. Мына салынып турган төрбөлжүндөр меники. Эшиктеги да меники, ошо бүт кошо алып жүрөм. Ошо чеберчиликти да кошо алып жүрөм. Ошо. Биздин көп көрүүчүлөр төрбөлжүн десе түшүнбөй калышы мүмкүн. Эмне үчүн төрбөлжүн деп айтылат, анан эмне үчүн шырдак деп айтылат? Эми көбүбүз шырдак деп жакшы тааныйбыз. Анан мүмкүн баягы айтып калыппы, ар жактын тили ар башка депчи. Ошону түшүндүрүп койсоңуз, эмне үчүн сиздер төрбөлжүн дейсиздер? Төрбөлжүн деп многунун мисалы ойуп, цветтеги изи ушуларды төрбөлжүн дейт. Шырдамал деп жөн эле кара кийиздин үстүнө чийип, шырыганды шырдамал деп айтат да. Эгертен эле ушундай. Мына ошонун дагы биз билип алышыбыз керек экен. Апам айтканда мына ушундай ою салып туруп үстүн шырганда бул төрбөлжүн. Ал эми капкара эле кийизге чийип шырып койсо бул шырдак болот экен. Мен деле негизи көп ушул апаларды тартып жүрөм, бирок биринчи угушум төрбөлжүн дегенди угуп калыптырмын. Төрбөлжүн десе эми биз буйруса төрбөлжүн момундай болот деп түшүндүрүп калабыз. Ал алдыда. Эми дагы бир чыгарма угалы. Апаларыбыздын бүгүн ырлары көп, атайын арнап келгенден кийин сиздер үчүн дагы бир чыгарма жаңырсын кабыл алыңыздар. Zatım azabımda cırgalım sensiz bilbem kanday ötmük yıllarım salıp aldın özün bilgen bir köyge çertip yürüp yüreğimden kıldarım
ушундай бир жакшы маанай менен бүгүнкү эфирибизде жыйынтыктаган турабыз. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы ченелүү, билесиздер, болбосо сиздерди дагы ырдатмакпыз. Себеп дегенде биздин апаларыбыздын сонун чыгармалары бар. Буйрузда дагы ошол 7 каналда таланттуу апалар келет. Эгерде сиздер дагы борборго барып калсаңыздар, биздин каналга барыңыздар. Ар дайым эшигибиз ачык. Биздин студияны көрүп, ошол жерден дагы жалпы кыргыз элине бир жакшы маанай тартуулап келсеңиздер болот. Биз сиздерди ар дайым борбордон күтөбүз. Ал эми жетекчи катары эми сизге жыйынтыктоочу сөз берейин. Өзүңүздө микрофон. Рахмат. Ошо биздин мен азыр ушул убакыттан пайдаланып, бизди колдогондорго кичине рахмат ыраазычылыгымды билдирип кетейин. Бизде кээде өкмөттөн да кичине колдоо болуп турат. Аны уюштуруучу топ бар балдар. Ошол балдарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Өзүнүн үй бүлөбүзгө дайым биз бир жака иш-чарага барабыз, мындай кылабыз, андайбыз десек, эч каршылык көрсөтпөйт. Ошолорго чоң ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым жүздөрү жарык болсун, ден соолугу жакшы болсун, ушу жолдору ачык болсун, ошолорго жакшылык каалап, ата энелердин атынан ийгилик каалап кетем. Анан ушу апаларыбызга да чоң ыраазычылык билдирем. Ушу качан чогулалы, качан ырдайлы, качан бир нерсеге уюша коелу десек, эч качан каршы болушпайт. Айткан убакта келишип, айткан убакта аткарышат. Ушуларды биздин тобубуз аябай ынтымактуу, улуубуз кичүүбүз бар, баарыбыз бир туугандай болуп, эжесиңдей болуп жүрөбүз. Рахмат. Эң башкысы көз тийбесин, сөз тийбесин. Жакшы чыгармаларды аткарып, элдин көңүлүн көтөрүп жүрө бериңиздер. Сиздердин ар бир кылган, ар бир эфирге чыккан мүнөтүңүздөр, саатыңыздар бул тарыхта кала турган нерсе. Бул ар дайым 7 каналдын архивинде сакталат. Буюрса бир убак келгенде неберелер көрүп, чөрлөр көрүп, ой менин тайнем ушундай, уус турбайбы, ырчы турбайбы, таланттуу турбайбы деп сиздер менен сыймыктансын. Дагы бир жолу келип бүгүн уюшуп ушул жерге келип берген баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. 7 канал ар дайым сиздерди колдойт. Эгерде өнөрүңүздөр болсо, жаңы программалар, жаңы формалар, жаңы ырлар болсо ар дайым бизге барып, жолу биз келгенде чакырып турсаңыздар, биз сиздерди тартып, жалпы көрүүчүлөргө көрсөткөнгө аракет кылабыз. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз мына ушул Ак Сы районундагы Үч Коргон айыл өкмөтүнөн жалпыңыздарга салам айтабыз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар, бар болуңуздар.